Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өзү негиздеген Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу делегаттардын бири билдирди. Эскерте кетсе, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын съезди бүгүн өтүп, анда партиянын төрагасын шайлоо маселеси каралган. Делегаттар Атамбаевди бир добуштан төрагалыкка шайлады. Экс-президент 2011-жылдын соңуна чейин аталган партиянын жетектеп өлкө башчысы болгондон кийин кызматтан кеткен. Ошондон бери анын орду бош болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчулары жана машыктыруучулары менен жолукту. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жээнбеков команданы 2019-жылы Бириккен Араб Эмирлигинде өтүүчү Азия кубогуна жолдомо жеңип алышы менен куттуктап, спортчуларга бул ийгилиги үчүн ыраазычылык билдирди. Президент футболчулар дагы аларды маанилүү оюндарга даярдаган машыктыруучулар менен спорт дарыгерлери дагы ыраазычылыкка татыктуу экенин белгилеп, башкы машыктыруучу Александр Кристининдин өзгөчө салымына токтолду. Дүйнөнүн эң мыкты 100 командасынын катарына киргениңерге кубанычтабыз. Биздин континенттин 47 командасынын ичинен сиздер 12-чи орундасыңар. Бул дагы кыска аралыктагы абдан чоң жетишкендик, деди мамлекет башчы. Президент футбол боюнча Кыргызстандын курама командасына 1 миллион сомго сертификат тапшырып, мамлекет спортчуларды ар дайым колдойт деп ишендирди. Бишкектеги Кара Жыгач конушунун Ысык көл жана Сары Өзөн көчөлөрүнүн кесилишинде таштанды бир топ убакыттан бери алынбай жатканын айткан көрүүчүбүз төмөнкү сүрөттөрдү жиберген. Ал тиешелүү тараптар көзөмөлгө алуусун суранат. Бул сүрөттөрдөн таштандылар менен чогуу аттын башы жатканын көрүүгө дагы болот. Ош шаарында катуу жааган жамгырдан көчөлөрдү суу каптаган. Жергиликтүүлөр алдыңкы убакта да катуу жаан жаса үйлөргө залал катерин айтышат. Мына Оштун жолу жамгыр. Калелин көчө. Шундай көп жаап тур да. Машина балонун көмөгүндө болуптур. Şeyde de kendisine beni yok böyle. Мына жер чукур экен да. Şurada öyle yakışıyor. Oradan aralar düşken yere. Топчубаева мухабал жардамга муктаж. Ал туберкулездук менингоэнцефалит оорусу менен жабыркайды. Кимде-ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери 0774 60 77 16. Кайталайбыз: 0774 60 77 16. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.